Саламатсыздарбы, менин атым Альмир, 28 сентябрга карата маанилүү жаңылыктар менен тааныштырам. Селекцияда аялын бычактаган киши зордуктоо үчүн 8 жылга соттолду. 27 сентябрда Чүй облустук соту селекция айылында мурдагы аялын мыкаачылык менен кордоого шектелген кишини зордуктоо фактысы боюнча 8 жылга эркинен ажыратты. 2023 жылдын башында айыпталуучу мурдагы аялын зордуктоого шектелип кармалган. Бул иш боюнча Сокулук райондук соту шектүүнү 5 жылга эркинен ажыратып, бирок ага карата пробациялык көзөмөл колдонгон. Сот айыпталуучунун улгайган көзү Азиз апасы кароосуз каларын, жабырлануучу экөөнүн ортосунда 2 бала бар экенин эске алып, эркиндикке чыгарган. Бирок жабырлануучу бул чечимге макул болбой, апелляциялык даттануу менен Чүй облустук сотуна кайрылган. Ал эми 20 сентябрь күнү айыпталуучу мурдагы аялын бычактап, кулак мурдун кесип, бетин тилип салган. Врачтар аялдын өмүрү үчүн күрөшүп 8 саатка чукул операция жасалган. Жабырлануучунун абалы оор, жакындары операцияга көп суммадагы каражат керектелерин айтып жатышат. Соттор 1,5 жылда зордуктоого шектелген 88 адамга пробациялык көзөмөл дайындаган. Өлкөдө 2022 жылдын башынан бери 16 жашка толуу элек өспүрүмдөрдү зордуктаган деген айып менен соттолгон 88 адам пробациялык көзөмөл менен бошотулган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев билдирди. Алар абактан чыгып кеткенден кийин кайра зордуктоого бара берет экен. Өспүрүмдөрдү зордуктоого барган кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеши керек. Алар оор жазага тартылгандан кийин түрмөдөн бошотконго бөгөт коюшубуз шарт, деди эл өкүлү. Акаев мындай маалыматтарды ага Жогорку сот жана пробация департаменти бергенин белгиледи. Бир факт айтсам, үрөйүң уручат. Зордуктоого айыпталган киши пробация менен чыгып кеткенден кийин зордуктаган өспүрүм кызга кайра барып, зордуктап кайрадан боюнда болуптур, деп билдирди Акаев. Депутат кылмыш жаза процессуалдык кодексине тез арада өзгөртүү киргизүү керек экенин кошумчалады. Эми Конституциялык сот чыгарган чечимдерин кайра караса болот. Парламент мыйзамды талкуу өткөрбөстөн кабыл алды. Жогорку Кеңештин 28 сентябрдагы жыйынында депутаттар Конституциялык сотко чечимдерин кайра кароого уруксаат берүү сунушталган президенттин мыйзам долбоорун дароо 2 жана 3 окууда кабыл алышты. Мыйзам долбоору бүгүнкү күн тартибинде жок болчу, бирок президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов депутаттардан мыйзам долбоорун кезексиз тартипте карап берүүнү суранды. Бул мамлекетибиз үчүн керектүү мыйзам, биз өз салтыбыз менен жашашыбыз керек. Бизге эч кандай мачествонун кереги жок. Талкуулап отурбай эле дароо 2 жана 3 окууга чыгарып бергиле, деп кайрылды спикерге депутат Надира Нарматова добуш берүүнүн алдында. Жыйынтыгында мыйзам долбоору талкуусуз кабыл алынды. Экинчи окууда ага 64 депутат макул, 2 депутат каршы добуш берди. Ал эми 3 окууда документти 63 депутат колдоп, 5 депутат каршы болду. Анткени менен колдонуудагы мыйзамга ылайык Конституциялык соттун чечими акыркы болуп эсептелет жана даттанууга жатпайт. Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу болуп Догдургүл Кендирбаева дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Кендирбаеванын талапкерлиги макулдашуу үчүн эми Жогорку Кеңешке киргизилет. Буга чейинки министр Каныбек Иманалиев тапшырылган эмгек милдеттерин тиешелүү деңгээлде аткара албаганы үчүн кызматынан алынган. 58 жаштагы Догдургүл Кендирбаева Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору. Ысык Көл облусунда туулган. 2012 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары болуп иштеген. Ош шаарында мектептерге тиешелүү жерлер турак жайларга, соода түйүндөрүнө жана кафелерге айланып кеткен. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Азыркы күндө Ош шаарындагы 31 мектептин кыскартылган жер тилкелери башка багытта иштеп жатат. Үстүбүздөгү жылдын май айынан тарта тиешелүү органдарга атайын тапшырма берилип, иликтөө жүргүзүлгөн. Натыйжада 52 мектептин 31нин жер тилкеси өлкө эгемендикти алган жылдардан эле сот органдары жана жергиликтүү администрация тарабынан жеке менчикке катталып кеткени аныкталган. Учурда бардык документтер такталып, баштапкы калыбына келтирүү боюнча комиссия түзүлгөнү айтылат билдирүүдө.